Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандык шоу кечиңиздер менен кайрадан куттуу студияда сиздер менен 7 каналда чай үстүндө сырлашуу программасында жолугушуп жатабыз. Бүгүн биздин студияга да кадырлуу меймандарыбыз келип, студиядан орун алып жаткан чагы, андыктан биздин келген таланттар менен биз менен бирге болуңуздар. Ыр сүйбөгөн жүрөк тагы жүрөкпү, сууруп ташта андай чабал жүрөктү, ырды сүйгөн асыл жандар кайдалар, ыр сүйбөгөн жаман чөйрө жүдөттү деп ырсаттарында жазылгандай, бүгүн мына ушул чай үстүндө сырлашуу программасында өзүңүздөр билесиздер, элдик таланттар, маданият чеберлери, жалпы эле ушул биздин маданиятыбызга өздөрүнүн салымын кошуп жүргөн мыкты инсандарды чакырып, алардын талантын, өнөрүн жалпы биздин жумурай журтка көрсөтүп келебиз. Бүгүн дагы мына ушул студиябыздан төрүнөн орун алып, атайын Карабалта шаарына бүгүн биздин студияга келген Камбаркан комузчулар ириминин жетекчиси Айдана Мусабаева жана ошондой эле келечекте бир өзүнүн таланттуу ырчы алардын катарында толуктап жүргөн Нурсултан Мустафакулов студиябыздын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер. Айдана эже, кош келиңиз. Жакшы келип алдыңыз. Аман эзен. Бүгүн студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Айдана эжеке ошол Карабалта шаарындагы мектептердин биринде комузчулар ирин ачып, учурда жалпы ошол комузчуларды бир жакшы шыктандырып, аларга жакшы тарбияңызды берип келесиз. Дегенде эми жалпы биздин көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашалы келиңиз. Урматтуу кыргыз элим, биз Карабалта шаарынан, Жайыл районунан келдик. Дүйнө элине, кыргыз элине баардыгыңдарга ысык салам айтабыз. Жалпы Карабалта шаарына мынакей биздин Айдана эжекебиз жөн келбей ысык саламын алып, айдат колго алып комузуңду, кошоюн добушуңду деп бүгүн комузун колго алып, аны менен катар биздин жашнакай болгон жаш таланттуу ырчы Айдана эжекенин окуучусу Нурсултанды кошо алып келдик. Нурсултан, кош келипсиң. Студиядан биринчи көрүп атабыз. Студиядан сырткары сүйлөшүп калсак да айттың, келечекте ырчы болгуң келет, келечекте бир кино актер болгуң келет да. Дегенде айтайын, кайсы мектепте окуйсуң, канчанчы класста окуйсуң, анан ырчылык каяктан сага келген, үйдө ким ырдайт, атаң ырдайбы, апаң ырдайбы? Өзүм Алексеевкада окуйм, 9 класс болом. Ырчылык папам ырдачы жаш кезинде. Өзүмө деле жагат. Ошо. Өзүң келечекте бир ырчы болгуң келет. Ырчы или киноактер. Анан келечекте ырчы болгуң келсе, анан актер дагы болгуң келет, киного түшкүң келет деп калдың. Актерлукка кандайча кызыгасың анан? Кинолорду көрөм, ошо кинолордон алардын чыгармасы жагат, эмелери жагат. Ошолорго окшоо эле кино тартым келет. Киного түшкүң келет. Киного түшкүм келет. Кинолордон байгыл көрүп жүргөндө кайсыл актерлор жагат сага? Азыр Кыргызстан да жакшы кинолор чыгып атат, кайсыл актерлорду өзгөчө ошол актерлордун киносун көрөсүң? Эмиль Эсеналиевдики жагат. Шум Карбайкенин кинолору жагат. Дагы Самат Эркинбеков бар, Самат Эркинбеков. Мына ошолордой болуп, анан актер болуш үчүн бир образды тандаш керек да. Терс образды же оң образды, кандай образды ойногуң келет? Жакшы адам болуппу же бир эл жек көргөн терс карман болгуң келет? Жок, жакшы адам болуп. Оң карманда. Азамат Наге Нурсултан келечекте бир жаштын тилегин берет дейт Айдана эже. Наге өзүңүздүн эле окуучуңуз, жакшы ниети бар экен, келечекте бир актер болсом, кыргыздын бир кинолоруна түшсөм, элге таанылсам да. Мына ушул окуучуларыңыз менен сиз чогуу канча жыл болду ушул Камбаркан комузчулар иримин ачканыңызга? 10 жылдын жүзү болуп калды. Ушу Камбаркан ириминде аябай шыктуу балдар бар. Бардыгы өздөрүнүн жөндөмүнө жараша. Кээ бирлери бат кабыл алат, кээ бирлери жай кабыл алат. Вокалдан өздөрү жекече ырдап, өнүлөрүн тартуулаган, комуз чертип, күй черткендер, хордо ырдагандар, айрыкча орусча, кыргыз класстагы орус кыздарга өтө ошо балдар дагы аябай шыктуу, өздөрүн аракет кылышып, кызыгышып, сабактан кийин ошо Камбаркан иримде кружокторго калып, өтөн аракет кылып калышат. Ошол эле вокалдан деп атпайсызбы? Өзүңүз бересизби вокалдан да же башка мугалимдер барбы? Өзүм берем да. Вокалдан да өзүңүз бересиз, иримден да өзүңүз бересиз. Анан өзүңүз кайра ошол мектепте мугалим болуп иштейсиз. Кайсы сабактан?
музыка сабагынан. Кайра музыка сабагынан. Мынакей Айдан эжекебиз ар тараптан таланттуу экен. Анан Нурсултан менен бүгүн келиптирсиз. Анан мүмкүн башка деле окуучуларыңыз бар чыгар. Анан эмне үчүн бүгүн биздин эфирге Нурсултанды ээрчитип келдиңиз? Бүгүн Нурсултанды атайын ээрчитип келдим. Ата энеси дайындады. Мени балам алып чыгып, ушу балам таланттуу, кызыгат деп өзү дагы кружокто дайым иш-чараларга катышып жүрөт. Ар дайым майрамдарда утурлап өзү келип даярданып ырдайт. Ырдап жүрөт. Ата энеси аябай зантети эл алдына алып чыкчы ушу балам дегенен атайын алып келдим. Жакшы. Мына ушундай бир таланттын көзүн ачып, баягы булактын көзүн ачкандай, мүмкүн Нурсултан сенин биринчи эфириң бул, мүмкүн бир убактарда Нурсултан бир кыргыздын маданиятына өзүн салым кошуп, бир эстрада ырчысы болсо айтат да, Айдан эже биринчи жолу мени эфирге ээрчитип барды эле. Мен ушундай 7 каналдын чай үстүндө сырдашу программасында конок болдум элем. Андан кийин мен ушул маданиятка, өнөргө болгон кызыгуум арбыды деп. Ошондуктан жалпы биздин көрүүчүлөргө дагы кызык чыгар. Нурсултан мүмкүн кандай ырдайт. Анан бүгүн Нурсултан атайын эстраданын коштоосунда ырдап берет. Нурсултандын бир чыгармасын угалык чогуу, Андан кийин биз маегибизди алдыга карай улантабыз. Қалсаң тартып сана, бактылуусуң каранымды көрүп гана. Бой жеткирип өстүрдүңүз асыл эне, бал уйкуңду түн уйкуңду бөлүп мага. Бой жеткирип өстүрдүңүз асыл эне, бал уйкуңду түн уйкуңду бөлүп мага. Билем ата бой жеткенче эркелеген, билем ата үмүтүң чоң эми менден. Чоң ата бул бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Чоң ата бул бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Садагам деп меримиңди төгүп мага, кичинекей дале көрүп мени апа. Көңүлүңүз ачык болуп дүйнөм түгөл, көлөкөңдү те алыстан көрүп гана. Көңүлүңүз ачык болуп дүйнөм түгөл, көлөкөңдү те алыстан көрүп гана. Балам эркелеген, өзүңөрдү жазбай тартам ата эне. Чоң ата бул бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Чоң эне бул бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Ойлономун силердин мен күндө түндө, ишенгиле силер дайым жүрөгүмдө. Ушул сөздү эч бир адам тана албайт, бардыгынан ата кымбат бул дүйнөдө. Ушул сөздү эч бир адам тана албайт, бардыгынан эне уйет бул дүйнөдө. Ушул сөздү эч бир адам тана албайт, бардыгынан ата кымбат бул дүйнөдө. Бардыгынан
апа кымбат бул дүйнөдө. Нардактуу көрүүчүлөр, Нур-Султандын ата эне жөнүндө ырын уктук. Негизи жаш талант жаштан эле билинет да, жаштайынан элечи. Ошол ата энеси, сизге окшогон мугалимдери, анан дагы мына ушундай Нур-Султанга окшогон мыктылар барбы? Кожокто аттарын атап коюң, сүйүнүп калдым. Мүмкүн угуп жатса. Руслан деген балам 2-класста окуйт, Курманбекти ырдайт, ата эне жөнүндө ырдайт, мектеп, мекен, Кыргызстан жөнүндө аябай ырларды жакшы ырдайт. Буйруза аны дагы алып келесиз, буйруса. Анан өзүңүз жөнүндө сурайын, өзүңүз Оштун, Алайдын кызы болосуз, мен билишимче. Анан ошол жактан ушул биздин Кара-Балтага келип, ушул жака турмушка чыгып, азыркы убакта мынакей ошол жакта агартуу тармагында да өзүңүздүн салымыңызды кошуп келесиз. Комузду өзүңүз канча жашыңыздан баштап чептиңиз? Комузду 6-класстан баштап үйрөнгөм. Ошо Жумаш Кутубаев деген раматтылык агайыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, ошол агай сазетин болчу кошунан үйрөтөт эле балдарга. Мына сулук менен үйрөтөт эле да, нотасы жок. Аябай мектеп жашында эле балдарды кружокторго катыштырып, бизди Бишкекке чейин алып келди. Бүт баардыгын камсыздап, районуна камсыздап турду. Жол кирелерибизди, тамак аштарыбызды, жатаканабызды баардыгын аябай көп жолу бир күн чертип алып деле, кара өзгөйдү чертип, же Машбудой чертип, 1-2 күн менен эле келет элек, конкурстарга катышат элек. Биринчи жолу ушу балдардын эл аралык коргоо күнүнө карата дагы концерттерге, конкурстарга катышканбыз. Ошо областы боюнча бир эле биз келет элек Алайданчы. 6 жаштагы жолдо. 1 күн менен ушу жерге чейин алып келет эле. 15-16 бала келет элек баардыгыбыз. Кийин анан Жалал Абадтагы Маданият техникумуна 1991-жылы тапшырып, ошол жерден Махабат Салиева деген эжекеге бөлүндүм, комуз бөлүмүнө. Ошо Махабат Салиева эжеден анан нота менен үйрөндүм. Биринчи эле жаштар маршыны эже көрсөтүп берди, нота мындай болот, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до деп ошол жерден үйрөндүм да. Көрсөттү, сразу эле биринчи сабакта чертип эле 5 алдым. Анткени техниканы бар, нотаны үйрөнүп калгансыз. Анан ошол Орус аспаптар эл оркестрин бүтүрдүк. 3 курс кийин иштеп жүрдүм. Анан Бишкекке келгенден кийин Арабаевадан бакалаврды бүттүм, университеттен Арабаевадан. Кийин айрыгым аз болуп калып, кайра барып 1 ай иштеп көрүп эле, кайра келип эле магистратурага тапшырып, сразу эле катар эле 2 жыл магистратураны бүтүрүп алдым. Азыр айлыкты жакшы алып калдыңыз анан. Айлыгым жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жакшы. Эми бүгүн атайын комузду колго алып келгенден кийин, ушул Камбаркан комузчулар ириминин жетекчиси Айдана Мусабаева кандай ырдайт болду экен деп мүмкүн биздин көрүүчүлөр да күтүп жаткандар. Ошондуктан эми бүгүн атайын бүгүн ырдайм деп келгенден ырдаталык. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Насааттырды аткарайын. Жигити төминен, бирде жигити жүрөт. Төмингенде жигитти төбөсүнө көтөрүп айтыгырыкты бел жүрөт. Жөндөм кетип кокустан, жөн жүргөндө жигитти жөлөнбөйт комобу деп, жөлөй турду белгүлөт. Жөлөнбөйт комобу деп, жөлөй турду белгүлөт. Тонун аягы барып жок болот. Бир атанын балдары 6 тууган болсо да катташпаса жат болот. Аргымакты жаман деп тууганды кайдан табасың? Агайыңды жаман деп тууганды кайдан табасың? Агайыңды жаман деп тууганды кайдан табасың? Жарың айпери
Ay kızınday bolsa da acaldanıp aykırıp aytkanыңды ukpasa sululuğu ne payda. At kaçagan bolgon soң arkan jipti üzgön soң аш тойлордон калган соң күлүктүгү не пайда. Аш тойлордон калган соң күлүктүгү не пайда. Көргөн аксакал кары болот билип жүр. Капка салса дүйнөсүн кары сөзү жаштарга дары болот билип жүр. Керкейгенге керкейген көктөн түшкөн пир эмес. Ийилгенге ийилген баалап берген кул эмес. Ийилгенге ийилген баалап берген кул эмес. Жаман жолго баспагын кырсык тилеп аласың. Кыянатты кылбагын досго чуңкур казбагын. Сен өзүң түшүп каласың. Байлыгыңды жоготсоң кайра жыйнап аласың. Өмүрүңдү жоготсоң издеп кайдан табасың. Өмүрүңдү жоготсоң издеп кайдан табасың. Атасына баласы өбөк болот турбайбы. Баласына атасы айта жүрчү сөз менен жөлөк болот турбайбы. Бир уядан таркаган 11 тууган болсо да аягында үй жайы бөлөк болот турбайбы. Аягында үй жайы бөлөк болот турбайбы. Аягында үй жайы бөлөк болот турбайбы. Колчолор болсун, ардактуу көрүүчүлөр, Айдана Мусабаева эжекебиз насаатын ырдап берди абдан сонун. Анан мына ушул сиз комуз чертип атканда мен Нурсултанга бир суроо берейин дедим. Айдана эже менен чогуу бир мектепте мына кружокторуна катышып жүрөсүң. Кайсыл аспаптарды үйрөнүп атасың? Комуз. Негизи эле кайсыл аспаптарды черткенге кызыгасың? Гитара көбүнчө. Гитара, комуз? Жок, комуз. Гитара кызыгасың. Кызыма гитара үйрөнүп жүрөт кызыгып. Анан гитарадан канча ыр билесиң? Гитарадан эме Нурлан Эстин Назира деген ыры бар, ошону билем. Жаңы үйрөнүп атасың гитараны? Жаңы үйрөнүп атам. Жакшы, бирок кызыгууң бар. Кызыгуу. Эң башкысы кызыгуу болсо, ар бир окуучуда деле, ар бир адамда өзү кызыгуу болсо, бат үйрөнгүдөт болуш керек, Сизди келип ошол мектепке келгенде комуздан сиздин берген тапшырмаларды аткара албай анан кетирип койгон окуучулар да болобу? Эми аны алып жүргөндө болбойт да, кыйнап, Окуучулар боюнча баардыгы эле жакшы, мен аракет кылып үйрөтөм. Билбегенде кээ бир балдар жазбайт, бирок ырды жаттап келип ырдап кетиши мүмкүн. Кээ бирлер жакшы жазып, анан нота менен ырдай албай калышы мүмкүн, ритмге, темпке түшө албай. Баардыгы эле негизи ырдашат. Орус класстар деле, кыргыз класстар баардыгы ырдап аракет кылат. Жандуу менен, негизи мен жандуу менен угузам да көбүнчөчү. Мындай музыканы караоке коюп берип коюп же мындай музыка коюп бербейм. Көбүнчө жандуу менен өзүм аракет кылып ырдатып, кайра кайталатып, 1 сап, 2 сап, 3 сап катары менен кайталатып ырдатам жаңы теманы. Жаңы уктурганга ырлардычы. Кийинкиде анан тапшырма берем. Интернет аркылуу угуп, толуктап жаттап келип, балдар жаттап келишет, аракет кылып. Кызыгышат, киргенде эле эже ырдайлычы дешет. Кара Балтаны эми биз билебиз да, шаар канча алыс эмес. Анан ошол убакта Кара Балтада көп улуттун эл жашайт, Думандар бар, орустар, көп калк жашайт да, тажиктер бар, Анан алардын балдары дагы биздин ушул улуттук аспапка кызыгышат, комузга? Кызыгышат. Качкандар бар? 4-5 кызыгышат. Орус класста окуган орус балдар кызыгышат, кыздар кызыгышат, уйгурлар, дунгандар кызыгышат. Келишет комузга. Оз комуз ойнойду дешет, кызыгышат. Анан көбүнчө жекече ошо бийге кызыгышат. Би деле үйрөтөм колуман келишинче аракет кылып. Ар тараптуу.
мугалим Мөмөлү Дарак дейт, мына ошондой окуучуларга, өзгөчө бир таланттуу окуучуларга тарбияңызды берип келесиз, дагы деле бере бериңиз. Буйруз эми бир убактарда булар дагы ошол кыргыздын бир төзү көрүнгөн ырчылар болсо, мүмкүн сизди эстеп жүрөр, Биз ошол мектепте Айдан эже сиз айтып атпайсызбы, Раматыл агайым мага комуз үйрөттү эле депчи, анан саарындай кийин бир убакта 70-80ге чыкканда балдарыңыз келип колуңузду кыза кармап, эжеке билесизби, мени тааныйсызбы? Мен сизден комуз үйрөнгөм, мен сизден вокал үйрөнгөм деп атса, бул дагы сиз үчүн сыймык чындыгында. Эми Нурсултандын дагы бир чыгармасы бар экен. Нурсултан, азыркы кийинки аткарып бере турган чыгармаң кайсыл чыгарма? Сүйүү балыгы жөнүндө. Жакшы, бул сүйүү жөнүндө кандайыр болду экен? Бизди учурда мына ошол биздин берүүнү көрүп жаткан жалпы Нурсултандын аты энесинен айтабыз. Эми Нурсултан өзү ушул өнөргө кызыгат экен, анан буйруза колдош керек мындай таланттарды. Мүмкүн Нурсултандын келечекте бир мыкты кыргыздын маданиятына өзүнүн салымын кошкон мыкты инсан чыгат болуш керек. Ошондуктан эми бүгүн Нурсултан сүйүү жөнүндө ыржастырып келиптир, эми угалы. Бербей жамгыр төксө, жамгырдай толгон карек жашын сепсе, жүрөгүң жаш кезилип келер бекен, жаныңдын кыйналганын жаның сезсе, сезбеди сагынганың сенин жаның, саргартып кан жүрөктү ажарладың, өтүүдөн күйүп бүттү күлгөн жаным. Jutmadım sen juttangan, jutmadım sen juttangan sүйүү балым. Айта албай убакыттын эрте кечин, сыялап сырлар жазат кагаз бетин. Кетипсиң кайра келбес сапарыңа, калтырып махаббаттын ар кесесин. Сезбеди сагынганың сенин жаның, саргартып кан жүрөктү ажарладың, өтүүдөн күйүп бүттү күлгөн жаным. Jutmadım sen juttangан, jutmadım sen juttangан сүйүү балым. Кыспадым койнум толо кучагыма, төбөлүк тартуу кылып бериптерсиң, карматып кыпкызыл чок бутагына. Сезбеди сагынганың сенин жаным, саргартып кан жүрөктү ажарладың, өтүүдөн күйүп бүттү күлгөн жаным. Jutmadım sen juttangан, jutmadım sen juttangан сүйүү балым. Сезбеди сагынганың сенин жаным, саргартып кан жүрөктү ажарладың, өтүүдөн күйүп бүттү күлгөн жаным. Jutmadım sen juttangан, jutmadım sen juttangан сүйүү балым. Мына ошентип Нурсултандын сүйүү жөнүндө сонун чыгармаларын уктук, көрүп атабыз. Айдан эже экөөбүз биякта туруп алып, кубанып, негизи Айдан эже мына ушул чыгармачылыкта, өнөрдө өзүңүз 6 жаштан ушул баштадым деп атасыз, комузду кармадым. 6 класстан, андан кийин техникумда окудум деп атасыз. Анан бир чоң ырларды жаздырып, бир чоң сахнага чыкканды каалаган жоксузбу? Ушу мектеп менен эле бүтүрөйүн дедиңизби же? Жок, оюм бар. Кудай кааласа ыр жазып жүрүм. Өзүм текст жазып, ыр жазып, эми
обон жазайын деген тилегим бар. Мектепти жыйынтыктап, мына пенсия жашына келерде ушу үндөр жаздырып, анан клип тарттырып ырларымды алып чыгайын деген чоң тилегим бар. Акыркы тилек. Буюрса ал көксө Быйылдан аракет кылайын, быйыл аракет кылып атамын. Буюрса жакын арада чыгат. Клип тарттырайын деген ойдойм. жаңы клип. Жаңы клиптерларыма клип тарттырайын деп атам. Жакшы. Эми бул сиздин ошол талантыңыз болгондон кийин бир жылда бир клип тарттырып коюш керек. Аракет Элге кылам. көрсөтүп, Айдана Мусабаева деген ушундай ырчы бар экен. Өзү чыгармачылыкка жашынан кирсе дагы эл алдына кечирээк чыгыптыр да. Бирок эми сиз дагы жөн жүргөн жоксуз. Ошол эле убакта мектепте жакшы бир өзүңүздүн тарбияңызды берип атат деген ойдобуз. Анан дагы бир чыгарма аткарып бериңиз эми комуз алып келгенден кийин. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мидин Албаевдин Ойлонсом деген ырдын аткарып берейин. Айбели кетти. Сүйжөндө. Бул да сүйжөндө. Эскилерден ырдап берейин. Макул, келиңиз. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалында. Жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Эсерги тек менде жүргөн элесиң. Элтиреген ысык көлдүн таңындай. Өзүң укмуш акчыны да каралап, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр. Киши жалдап сүйө албаймын паралап. Көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр. Киши жалдап сүйө албаймын паралап. Кеде бүркө, кеде жарык дейт кабагым. Кантип сенин кыялыңды табамын. Мен өзүмдү ер көкүрөк көрсөм да, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй самадым. Мен өзүмдү ер көкүрөк көрсөм да, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй самадым. Айбели балчалар болсун, аке. Нурсултан экөөбүз абдан бир жакшы чыгарманы уктук. Чындыгында комуздун үнү бир өзгөчө сонун чыгат, Өзүңүз комуз тандоодо кантип тандайсыз? Ким тандап берет? Атайын буйрут мөрүт заказ кыласызбы комузду? Комуз тандашты өзүм эле тандайм. Туюк чабылган тандайм да, кеси буланган комуздарды тандабайм. Балдарга да ошондой ата-энелердин баары эле мага тандатат. Өздөрү салып келип машинага кыялга алып келишип тандап бериң, алып бериң деп кайра кошо салып алып кетишет. Өрүк комуз жакшы деп угабыз. Бул комузуңуз эми өрүк комузбу? Өрүк комуз, туюк чабылган өрүк комуз. Сизде эми комуздун түрү көп болсо керек. Жеңил, кургатылып чабылганын карап туруп андан кийин карап алам да тандап. Комуз тандоодо аябай көңүл бурам. Ата-энелерге да айтам, биринчи комуз аларда мага звонить этишет. Акчаларын жыйнап алышып беришет, анан тандап алабыз. Ага чейин жөнөкөй эле комуздар четип турат, сувенир эле. Үйрөнгүчөктү. Жакшы, Айдан эже, мына ушул атайын бүгүн Кара-Балтадан келип, биздин студиябызга келип, маек куруп, өзүңүздүн бир жакшы чыгармаларыңызды Нурсултан экөөңүздөр аткарып берген үчүн ыраазычылык билдирели. Убакыт деген учкан куш экен, дагы сүйлөшүп отурсак болмок, дагы жаңылыктарды суразак болмок. Бирок бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Ошондуктан дагы бир жолу келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Эми эркин микрофон болсун, келиңиз. Биринчиден сиздердин жамаатка ден соолук каалайм, иштериңизде ийгилик болсун, ар дайым жаңы ийгиликтер жарала берсин. 2026-жыл кыргыз элиме, дүйнө элине береке, кут алып келсин. Жамандыктар артта кала берсин, дайым жакшылыктар болсун. Ушу кыргызымда илимдүү, билимдүү жаштар өнүгүп өсө берсин. Жалпы кыргыз элиме ушу бейкуттук тилейм.
Айтканыңыз келсин. Нурсултан келеме? Мүмкүн сени досторуң көрүп атат, ата энең көрүп атат, классташтарың көрүп атат. Аларга да бир саламдоо жолдоп коеюн. Ата энеме чоң рахмат айтам, ушу мени колдоп, ушу ырларды жаздырып эметип колдогондоруна. Даан ушундай көп ырлар жаздырып колдоп туруңуздар, сиздерге салам айтам, чоң рахмат. Досторго да салам айтабыз. Досторума деле салам айтам. Мына ушундай буйруза келечекте бир мыкты ырчы жигит чыгат деп ойлойбуз. Өзүнүн баягы көрүндө да коскоп, түпкүрүндө бир өзүнүн таланты, өнөргө болгон кызыгуусу бар экен. Айдан эжеңен бир жакшы сабак алып турсаң, Айдан эжеңдин тилин алып турсаң, мен ойлойм дагы да биздин эфирлерге көп келип, жаңы чыгармаларды аткарып берип, жалпы биздин көрүүчүлөргө жакшы ырларды тартуулайт деп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер 7 каналдан чай үстүндө сырлашуу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн программабыздын кадырлуу мейманы Атайын Кара Балта шаарынан келишкен Камбаркан комузчулар ириминин жетекчиси Айдана Мусабаева жана ошондой эле Айдан эжекенин окуучусу, жаш таланттуу жигит Нурсултан Мустафакулов келип биздин студияны шаңга бөлүштү. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ал эми баарыңыздардын эзиңиздерге биздин 7 канал ар дайым элдик таланттарды, элдик өнөрлүү адамдарды колдоп келебиз, ар дайым колдой беребиз. Сиздер үчүн дагы биздин эшик ачык, андыктан бизге келип өз өнөрлөрүңүздөрдү, талантыңыздарды жалпы биздин 7 дубандагы элге тартууласаңыздар болот. Коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.